Куршап айыл аймагындагы бул жаңыдан пайдаланууга берилген имарат 1960 жылдарга таандык 15 каанадан турат. Мектептин кошумча имаратынын эшик терезелери жараксыз абалга кептелгендиктен окуучуларга ыңгайсыздык жараткан. Жергиликтүү бийликтин аракети менен инвесторлордун каржылоосунда билим уянын кошумча корпусу капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Ага 1 миллион 900 миң сом сарпталган. Терезе эшиктер алмашылды, коридорлор бардыгы ошо ремонттон өттү. Буюрса ошо жаркыраган класста билим алып жатабыз учурда. Биздин билим алабыз ушул мектептин мындай сапатынан да көз каранды деп ойлойм. Анан кийин мектептердин эшиктерди жаңылоо бул кичинекей нерсе болушу мүмкүн, бирок окуучулар үчүн бул аябай чоң нерсе. Аны менен бирге аймакка караган эски Токтогул атындагы мектепти балдар бакчасына ыңгайлаштыруу жумуштары жүрүп жатат. Ал эми номер 5 Ленин атындагы орто мектептин чатыры алмаштырылган. Каржылоо булагы өзгөн өнүктүрүү фонду жергиликтүү казынадан жана инвесторлордун каржылоосунда долбоор ишке ашырылган. Куршап айыл өкмөтүнүн бекитилген социалдык-экономикалык өнүгүүнүн планына ылайык бир нече имараттар оңдоп түзөөдөн капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Калына келтирүү жумуштары Кайнар айылындагы Эрдик орто мектебинде, Эрдик айылындагы Эгемжаров атындагы орто мектебинде жүргүзүлдү. Ал жерде спорттук залдын полдору толугу менен алмаштырылып, бүгүнкү күндө ошонун жумуштары жүрүп атат бүгүнкү күндө. Куршап айыл аймагында эскилиги жеткен имараттарды заман талабына шайкештирип, калыбына келтирүү жумуштарынын алкагында Куршап айыл өкмөтүнүн имараты да реконструкцияланган. Кайрылган жарандарга аппарат кызматкерлерине шарттар түзүлгөн. Имараттын ичи тышы жакшыртылып, жылытуу системалары орнотулган. Отоплениясы жылуулук менен иштеп жатат кышта азыр. Келген элдерге дагы жакшы шарт түзүлүп, ошо өкмөттүн кызматкерлери жакшы иш алып барып атышат. Көптөгөн революцияны баштан өткөргөн, көптөгөн чыгышлар чыгарышкан. Эми азыр ушул айыл өкмөт келгенден кийин ушул ремонтко берип, быйылкы жылы аябай сонун ремонт кылды да. Капиталдык салымдар беренесинин алкагында бөлүнгөн каражаттын негизинде бир топ долбоорлор аткарылган. Таза суу чыгарууга 378 миллион сом жумшалган. 4 мектеп жаңыдан салынып, мектепке чейинки билим берүү мекемелери ачылган. Steam грант аркылуу бизде 22 миллион сомго бардык болбосо да көпчүлүк ушу акчанын суммасы капиталдык ремонтторго, социалдык объектилерге кетти. Андан тышкары биздин өзүбүздүн өзгөн райондук өнүктүрүү фондунан дагы башында ошол 17 миллион болсо, жылдын жыйынтыгы менен дагы 10 миллион акча келди. Ошо 27 миллионго жакын акча социалдык объектилердин оңдоп түзөөсүнө, инфраструктурага жумшалды. Президенттин фондунан 60 миллион сом акча каражаты район аймагындагы 5 айыл өкмөткө бөлүнгөн. Аймактагы эскилиги жеткен имараттарды жаңылоого, муктаждык жаралган көйгөйлүү маселелерге жумшалган. Зарина Рахманбердиева, Муслим Ахметжанов, ФТРК Ош.